Саламатсыңарбы балдар. Бири-бириз менен учурашып алалы. Мен силерге жылуу аба аркылуу саламымды узатам. Ой балдар, бул жерде эмне бар деп ойлойсуңар? Келгиле анда баарыбыз ачып чогуу көрөлү. Буларды жалпы бир сөз менен эмне деп атайбыз? Туура айтасыңар. Жашылчалар. Келгиле анда жашылчалардын өңүтүсүн, даамын, формасын, аттарын чогуу айталы. Бул картошка, өңү күрөң, формасы тоголок. Бул сабиз, өңү сары, формасы сүрү. Бул пияз, өңү агыш кызыл, формасы тоголок, даамы ачуу. Бул бадыраң, өңү жашыл, формасы сүрү. Бул капуста, өңү жашыл, формасы тегерек. Бул помидор, өңү кызыл, формасы тегерек. Бул сарымсак, өңү агыш, формасы тоголок, даамы ачуу. Келгиле анда, азыр баарыбыз ойнойбуз. Ой балдар, эшик такылдап жатат окшойт. Саламатсызбы, эже? Саламатчылык Акылай. Балдар, карагылачы, Акылай бизге конокко келиптир. Кана баарыбыз Акылай менен учурашып алалы. Саламатсыңарбы, балдар? Акылай, колуңдагы куржунуң аябай кооз экен. Бул куржунда эмнелер бар? Бул сыйкырдуу куржун. Бул куржунду мен балдарга тапшырмак келгем. Ай, балдар, келгиле анда Акылайдын тапшырмасын аткаралы. Биринчи тапшырма. Жашылчалар жөнүндө ыр айтуу. Сабиз, пияз, бадыраң, ар жылына тигемин, кандай кылып багарын кадимкидей билемин. Коондарбыз бир бөлөк, ар сортунан айдагам, жыпар жыты буркурайт, гүлдөрүн көр жайнаган. Келгиле балдар, эми ырды чогуу баарыбыз чогуу айтабыз. Сабиз, пияз, бадыраң, ар жылына тигемин, кандай кылып багарын кадимкидей билемин. Коондарбыз бир бөлөк, ар сортунан айдагам, жыпар жыты буркурайт, гүлдөрүн көр жайнаган. Экинчи тапшырма. Ташмактардын жандырмагын тапкыла. Кичинекей бою бар, кабат-кабат тону бар. Туура таптыңар. Жообу пияз. Кийинет кабат-кабат, жазында жашылданат, чаңдайып ичи чыгат, бышканда өң агарат. Ошону балдар ким табат? Азаматсыңар, капуста. Ой, силер менин акылдуу балдарымсыңар. Үчүнчү тапшырма. Жашылчалардын кандай пайдасы бар? Туура, жашылчаларды тамакка кошобуз, салат жасайбыз. Адамдын организмине эң керектүү витаминдерди алабыз. Төртүнчү тапшырма. Жашылчалар кайда өсөт? Баарыбыз чогуу бакчага чыгып, жашылчаларды тигели. Балдар, бул жерде биз огород дейбиз. Жашылчаларды отургузардын астында огородду касып, түстөп, тегиздеп алабыз. Тегиздеп,
Картошканы отургузардын астында жөөк кылып касабыз, жерди жөөк кылып алабыз, узун кылып тегистеп. Андан кийин картошкаларды килажара көз отургузабыз. Тегиз кылып аралыгын 10-15 сантиметрдей кылып отургузабыз. Кайра картошканын үстүн көмөбүз. Эми балдар, бул жерге биз бадыраң тигели. Бадыраңды тигердин астында да жөөк кылып касып алабыз. Жөөктөргө чөйчөк чогулуп, чөйчөкчөгө уруктарды салабыз. Сала жара бирге. Сала. Кайра уруктардын үстүн жаап коебуз. Мына балдар, көрдүңөрбү, жашылчаларды биз кантип отургузат экенбиз. Колуңар огородду иштеп бүткөндөн кийин үйүңөргө кирип, колуңарды таза самындап жууганды унутпагыла. Балдар, бүгүнкү сабак силерге жактыбы? Карагылачы, бүгүн көп нерселерди үйрөндүк. Жашылчалардын өңүтүсүн, формасын, даамын, түзүлүшүн, кандай пайдасы бар экенин бизге, жана алар кайсы жерде өсөт экенин билдик. Акылай да силерге белек бергиси келип турат. Силер мен тапшырмаларымды туура аткардыңар. Мен силерге сирен гүлүм белекке бергим келип турат. Балдар, үйгө тапшырма. Үйгө барганда ата-энеңер менен чогуу жашылчаларды тиккиле. Саламатта калгыла.